кылмыш десек да болот. Себеби башка өлкөнүн чек арасын бузуп кирүү бул кылмыш. Келечекте бул кылмыш үчүн сөзсүз түрдө жооп берет. Эл аралык сот деген бар. Женевага ушундай бүгүнкү күндө алардын агрессиясын, тынч жаткан элдерди келип туруп жанакында миномет менен, тиги артиллерия менен, вертолет менен жанакында келип туруп талкалаганы, ошондой бир агрессиясы бул эч кечирилгис. Ошон үчүн тажик тарап бул эл аралык коомчулуктун алдында, жалпы тынчтыкты сүйгөн кыргыз элинин алдында бул моралдык жактан дагы утулду. Бул деген алардын агрессиясы эч нерсе менен кечирилгис нерсе. Бул жерде мына аскер адамдарынан башка жөнөкөй катардагы айыл калкы дагы жапа тартып, алардын арасында дагы мына канчалаган адамдар каза болду. Ошон үчүн бул тажик тараптын бул агрессиясы эч качан кечирилгис нерсе. Өткөн тарых, өткөн кыргыз элинин жардамы, өткөн кыргыз элинин тузу бул сөзсүз түрдө тажик жетекчилерин урат. Булар эртеби кечпи ошонун запкысын көрөт.